Surolar kelip atat, surolarga kesek-kesek menен жооп берели. Birinci суроо, малды мусулман эмес адам сойса эмне болот дептир. Урматтуу бир туугандар, эми ахылы китап деп коебуз. Китептердин ээлери христиандар, еврейлер учурунда алар сол сойгон малдарды жесе болот деп келишкен. Бирок азыркы учурларда ал дагы күмөн болуп калды. Христиандар дагы өзүнүн негизги диндерин унутуп, ушул учурларда Иса пайгамбарды Кудай деп ийип атышат. Негизги нерселеринен чыгып кеткен үчүн, ошон үчүн жөн эле мусулман сойгон адамды малды жей берели. Бардыгыбызга ушу нерсени көңүлүбүзгө туйбалалы. Экинчи, намаз баштай албай жатам, эмне кылышым керек? Урматтуу бир тууган, баштай албайм деп жүрө берсе, баштай албайт. Бир адам тренировка кылгым келет, бирок кылып баштай албай атам дебеш керек да, чуркап залга барышы керек. Намазды да ошондой. Дароо бир китеп алыңыз, дароо бир мечиттерге барыңыз. Толук өзүңүздө ыктыярды колго алып туруп баштай бериңиз. Баштай албай жатам деп эле жүрө берсеңиз, кантип өмүрүңүз өтүп кеткенин билбей каласыз. Эртең топурактын астына кирип кетпеңиз ошентип жүрүп. Турмушка чыктым, бирок никесиз жасап жатабыз, аябай корком. Урматтуу бир тууган, Кудай сактасын. Дароо нике кыйдырып алгыла. Бул никесиз жашоо жакшы болбойт. Арам болот жашооңор. Ошон үчүн тезирээк мечиттерге келип, ошо жолдошуңузду сүйрөп алып келип, тезирээк 1 мүнөттө никесиз жашабаңыз, келин нике кыйдырып алыңыз. Жылдыкта канча ысырап, корчулук болуп жатат, жылдык өткөзүү мусулманчылыкта барбы? Урматтуу бир тууган, эми биз кээ бир нерсени какшап отуруп бүттүк. Ушу жамандык болгон жерлерде абайлагыла, мал союп ысырап кылчылык кылбагыла деген сайын күчөп, тескери чыктык да, көрдүңүздөр. Биздин Кыргызстанда канчалаган күнүнө эми эл экенбиз, 400-500 киши баары каалайсың, каалабайсың Кыргызстандын буручунда ушундай көз жумуп кетип атышат. Жылкылар канчасаң 500 1000 жылкылар ошол жерлерде союлуп кетип атат. Ушу ысырап корчулукка барбайлычы деген сайын адамдар күчөп атат да. Жылдык деген нерсе жок, урматтуу бир тууган. Бардыгыбыз туура арбакты күндө эстейли. Келиңиз, Куран окуңуз, ошого арнап бир детсад куруп бериңиз, школ куруп бериңиз. Ага колуңуздан келбей кембагал болсоңуз, бирөөгө садака бериңиз. Же болбосо күндө Куран окуп, дуа кылып жүрүңүз. Анан жөн эле жылдыкта деп туруп, жылдык деп туруп анан аш өткөрөм, ар жерлерибизде анда улак өткөзүп, ой, эмнени гана кылбай атабыз. Урматтуу бир туугандар, койгулачы эми ушу от кайдаса бокко качты деген сөз бар да. Канчадан бери айтып атабыз, президентибиздин жарлыгын чыгардык, ар бир райондордо айылдарды кыдырдык, айттык, айтсаң кайра күчөйт экен, макул дейт адамдын бардыгы. Ой, ушу туура эле дейт, кайра эле барып туруп ошол жерге баштап атабыз да. Урматтуу бир тууган, мында эси жок болбойлучу. Эси жок болбойлу. Бардыгыбыз бир эмеге келели да, бир пикирге келели. Ошол жерде кан жутуп аткан үйгө барып алып, бырчылдатып эт жеп отурган эч кимге жакпайт. Өздөрү кан жутуп, жакындарынан ажырап, ушундай кайгыга батып аткан адамды барып алып туруп анан дагы кыйнап атабыз. Бай болсо дагы билинбей калат экен, кээде кембагал, ал деген жамандык деген сурап, пландашылып келбейт ал деген. Адам деген ушундай ажал жеттиби, атасынан ажырап калып атат. Намыс деп туруп, чуркап барып кредит алып, ар кимден карызга батып, азыр 1 жылкың 100 000 сомдон ылдый болбой атат. Аны союп дагы 100 000 сомго анан дасторкон даярдап туруп, карызга бүтүп, карызга батып туруп анан аны менен 10 жыл ошо карыздын азабынан баласына ботинка алып бере албай, үйүндө каткан нан жеп, анан ошентип өмүр өткөзүп атат. Корколучу, бири-бирибиздин убалыбыздан корколучу, кайра айтабыз, кайра да күчөп атабыз да азырчы. Баягында бир ошентип тыйылып, кичине мындай тыйылмыш болуп келип туруп, кайра күчөдү да азыр эмелерде. Айтып атабыз, урматтуу бир туугандар, мен мына шариятты айтайын. Ошо аза чыккан жерден, сөөк чыккан жерден, ошол жерде 3 күнгө чейин казан кайнашы макруh болот шариятта. Кошуналары ошо кишилердин ээлерин кошуналары ачка кылбай берип туруш керек. Азыр деген илгери көчмөн калк элек. Ар жерден келип, тоо таштан жакының өлүптүр деп ат чаптырып, анан ал келгиче да бир 2 күн өтөт эле. Анан келип, анан жолдо ресторан, кафе деген болбоптур. Ачка келет деп ошолор сыйлап коелу деп кылынчу эле. Азыр карасаңыз, ушундан Ысык көлгө чыкканча жолдо 40 кафе бар. Нарынга жеткенче 50 кафе бар. Ошко жеткенче 80 кафе бар, урматтуу бир тууган. Азыр деген эң узак жериңе ушу жерден чыксаң 10 саатта Ошто болосуң азыр. 5 саатта Ысык көлдө болосуң, Караколдо. Азыр деген адам деген техника өнүктү, жолдо кафеде адам өлүп калбайт. Термос бар, башка бар, багажына салып коюп, барып туруп, жөн топурагын салып, жаназасын окуп, ошо адамга бир кайрат айтып коюп, анан кайтып кетпей, барып алып ошо адамды басмарлап кыйнап атабыз. Барып алып туруп кембагал адамды карызга киргизип атабыз.
Урматтуу бир тууган, ошонун карызы, ошонун баланын сыздаганы, балдарына ботинка алып бере албай сыздаганы баардыгыбыз күнөөкөр болобуз ошентип туруп. Ушул күнөөлөрдөн алыс бололу. Өлгөн жер, жылды, кырк деген нерселерди баягы колунан келишинче, өлгөндөн кийин колунан келишинче кene туугандар менен зияфат кылып, бир дуа кылып койсун. Бирок ушинтип эле жылдык деп кыйналып, карасаңыз адамдар ушундай büyөгөндөн суроо берип атат да, ушундай кембагалдыктын түбүнө жетип калгандан, ошол нерсе зыян алып келип аткандыктан суроо берип атат. Ошон үчүн муну туура түшүнүү менен кабыл кылалы, урматтуу бир туугандар. Ражаб айындагы орозону күйөөсүнүн уруксаты менен гана кармаш керекпи? Күйөө каршы болсо кармабаш керекпи? Үй бүлөнүн уйкусун бузасың, тырыктап деп уруксат бербесе, уруксат бербеди, бирок бүгүн кармап алдым, эмне болот? Кабыл болбой калабы? Урматтуу бир туугандар, Рамазан айындагы орозо фарз орозо. Рамазан айында ал фарз орозо Алла Таала жүктөгөндөн кийин аны күйөөңүздүн уруксаат бербесе да кармашыңыз керек болот. Бирок нафил орозолордо эми күйөөсүнөн уруксаат алып койгону жакшы дейт. Баягы ошо күйөөңүздү да динди түшүндүрүп, орозо кармап туралы, береке келсин, жөн эле кармайм дей бербейли да. Баягы ким каршы чыгат? Ошо динди билбеген, орозонун кадырын билбеген адам анан тарыктатып мени ойготосуң деп ошо каршы чыгат. Эгер орозонун кадырын билген адам сүйүнөт, ошо аялым турушунча орозо кармап атат деп. Кана ошо ар бир аял ошондой такыбалык айланса гана, бирок ошо күйөөңүзгө да түшүндүрүңүз. Ушундай экен, орозо кармайлы, орозо улуу ибадат экен, ушуну кармап Алла Тааланын ыраазылыгына жетет экенбиз, үйүбүзгө береке келет экен деп, ошентип динди түшүндүрүп туруп, анан жакшынакай диний жашообузду уланталы. Мен машина алганда сатуучудан 3000 сом калган эле. Ал доверенность жаздырып берем деп жаздырып бербеди. Номери дагы жоголуп кетти. Доверенностьты өзүм жаздырып келдим. Ошол акчаны жетим жесирлерге берип койсом, мага карыз болуп калбайбы? Мындан түшүнгөнүм, сиз иши кылып машинесин саткан кишиге сиз 3000 сом карыз экенсиз да. Эми ал кишинин дайынын билбей калсаңыз, 1 жыл өтүп кеткен болсо, садака кылып коюңуз. Ошо кишинин атынан иншалла сиз да соо боласыз, ал киши да соо болот. Биздин магазин бар, ошого бирөө алып кетет деп кичине кызым отурганда 8 чай демдөөчү чайнек таштап кеткен экен. Бирөө ошону эч ким келбеди, 1 жылдан ашып кетти. Эмне кылыш керек? Жанагындай эле маселе экен. 1 жылдан ашып кетип, аны дайынын таппай калган болсоңор издеп көргүлө. Издеп такыр дайынын табылбаса, садака кылып берип койгула. А кишиге да сооп болсун, силерге да сооп болсун. Жашоомду жолдошумдун апасы мажбурлап талак бердирди. Ошол түшөбү? Бир жолу ушул сөз сизге керекпи деп, анда 3 талак деп койду, ошондо түшөбү? Урматтуу бир тууган, бул таза талак маселесин бу жерден эле экөөңөрдү көрбөй жооп бере албайбыз. Экөөңөр биригип, жолдошуңуз менен бирге биздин муфтиятка келиңиздер. Адистер бардык эмне деп айтылган, эмне деген чыр болгон, ким мажбурлаган, бардыгын тактап анан жооп берет. Сөзсүз келиңиздер. Козуну канча ай болгондо сойсо болот? Урматтуу бир тууган, эми козу мындай кичине семирип, баягы сойгонго жарап, баягы эти былжырабай, жакшы бир куракка келип калгандан кийин сое берсеңиз болот. Курбанчылык үчүн 1 жаштан өткөн кой жана эчкиге 1 жаштан өткөн деп белгиленет. Бирок 6 айлык козулар көлөмү жакшы болуп, койдой көрүнүп, ушундай сойгондо баягы адам лаззат ала тургандай көрүнсө, союлсун дейт. Ошон үчүн эң жакшысы ошо 5-6 айга алып барып туруп анан союп жана багалан козу деп коет. Ошондой кылып союп жесеңиз болот. Бир адамды ушунчалык сүйдүрүп туруп таштап кетсе эмне болот? Урматтуу бир тууган, эми бул нерсе жанагы кыз баланын сүйүүсүн айтып атасыздар. Эми ошондой нерселерге да сүйүшүп, күйүшүп өзүңөрчө жүрө бербегиле. Тезирээк ушундай көңүлүңүздөргө жагып калдыбы, тезирээк үйлөнүп алгыла. Анан сүйдүрдүм, күйдүрдүм деп 3 жыл, 5 жыл арам нерсе кылып жүрүп, анан эң аягы бири-биринен сууп качып кетип атат. Анан мен сүйдүм эле, анан мени таштап кетти эле деген бул жомоктор да. Урматтуу бир тууган, шарияттын чегинде ошо ала турган жубайды 1-2 көрүп жактырдыңызбы, бирөөлөр менен өзүнчө калбаңыз.
Antkeni bir erkek bir ayal kalgan жерге сөзсүз üçüncüsü şaytan bolup alat deydi. Bizde bolsa koltuk taşıp 5 yıldan 10 yıldan süйлöştüm elem kız jigit boldum elem koyçu bul aram nerselerdi kılıp turup anan taştap ketdi degen nerselerge barbaylı hurmattуу bir tuğan şariattın çeginde jaşaylı. Oşon üçün süyösüңbü, oşondoy jaktırıp kaldыңbı daroo üylөнгөнгө hareket kıl. Anan süydüm, güydüm dep 3 ay argimdi yeyip жүрө бербең, анан таштап кетет деп 3 айга 3 жылга чейин анан адамдын көңүлү сууп калат. Сүйдүбү дароо үйлөнүп алгыла. Ошо сүйүүңөр кайра муздап калып электе. Салаватты даараты жок айтса болобу? Урматтуу бир тууган, даарат намазды дааратсыз окуса болбойт. Салават басып жүргөндө Куранды кармабай жаттан кармап окуган болсо сөзсүз даарат керек. Кармабай эле жөнүнө жат мээсине жатталган Kuran'da okusa daratsız bola veret. Salavatlı dağı bola veret. Birok en жақшысы darat alıp alıp, ibadat kılıp algan abzelirek bolot. Bir үйde 7-8 bir tuğan bolsa, kalgandары bari ulusunun moynuna minip alat. Oşol turabı, misali men ulusu bolam, men mildettүү bolup kalambı. Urmattуу bir tuğan 7-8 bir tuğan maydarak bolsa jardam beresiz. Birok bir kişiге minip algan jakşı emes. Bizde ушундай saltlar var. Özünün turmuşun özü jalko үйdө jatıp alıp bir tuğanına taarınıp, anam maga alıp gelbeysin, mintbeysin dep biröөнүн akısın jegen bolup kalabız. Ar kim özünçө hareket kılsın. Birok urmattуу bir tuğanдар, birөөбүзгө jakşı azır жашоодо эми бул рызкы Кудайдан. Rızkı bul kıyındıktan emes, rızkı bul akıldı işletüygenden emes, rızkı adamın talantından emes, bul Kudaydan. Kimge kalayet Kuday köp berip koyot, kimge kalayet az berip koyot. Birok köp bergen bolsa çındap, azır köp bir tuğandardı birem, bir tuğandar milyondogon akçalardı karmap, 100 000 degen dollarlık maşinelerdi aydap jüröt. Birok bir tuğan, bir uyadan çıkan bir tuğan bomuş bolup köçödө jüröt. Ушундайларды көрүп атам да. Бул жакшы эмес. Bir tuğanга жардам бериш керек. Жана милдет эмес, мойнуна минип алганы туура эмес. Бирок чындап рызкы келбей атса жардам бериш керек, сөзсүз. Өзүң миллиондорду кая калып баратсың, ошо bir tuğanдарыңа бер, ата-энеңе бер, элдерге бер. Ошолорго карым катнаш калганга жумша, сооп аласың. Бирок минип алып, жалкоолонуп, үйүндө жатып, 6 саны аман эле, жөн эле төшөктү жакшы көрүп, жатып алып, bir tuğанын мойнуна минип алган туура эмес. Ошондон алган акчаң, ошо bir tuğаның эгер нааразы боло турган болсо, арам болуп калат. Урматтуу bir tuğan, ошон үчүн ар бирибиз аракет кылалы. Бирок чындап аракет кылбаса деле жетпей аткан bir tuğanдарыбызды кой, бул өзүнүн өзү милдет экен дебейли, аларга жардам берели. Колубуздан келишинче турмуштарын оңдоп коелу, кедейликтен чыгарып коелу. Мен турмушка чыкканыма жарым жылдан ашып баратат. Жолдошум экөөбүз тең макулдашып үйлөнгөнбүз. 2 ай жашагандан кийин эле ал болду жашабайм, эрте үйлөнүп алыптырмын деп Москвага кетип калды, мени таштап. Бирок талак берген жок, талак бериңиз деп айтсам деле болбой атат. Азыр 7 айлык боюмда бар, жардамы жок, чалып турат, бирок жашабайм деп айта берет, талак бербей атат. Кантсем болот? Урматтуу bir tuğanдар, ушинтип бирөөлөрдүн чолпондой кызын алып, анын тагдыры менен ойноп, ага нике кыйдырып алып анан эмне сенин көзүңө парда тартып койду эле алып атканда. Баардыгыңар ойлонуп алгыла да, ал да бирөөнүн кызы, сенин ата-энеси байкушту какшатып алып келип, ал кош бойлуу болуп калгандан кийин таштап Москва антип тагдыр менен ойнобо, антип жыргап кетпейсиң. Барып алып туруп Алла Тааланын приемдары, ушундай күчтүү приемдары бар. Сен Алла менен кармашкан болуп атасың. Бирөөнүн тагдырын ойноп таштап, ушинтип кетип, анын кош бойлуу экен, ал сенин балаң да, ал ичиндеги бала сенин балаң да, мындай бет керек да, Москвалап кетип калып, аны кайра талагын бербей ойнотуп, зулум кылып, эмне деген бул адепсиздик. Ошентип жүрүп, бир күнү Алла Тааланын ыкмасы, Алла Таала менен кармашпа, Алла Тааланын приемуна туруштук бере албайсың. Аллада 8 миллиард адамын кошулуп туруп туруштук бере албайт. Алла Таала бир жамандык алып келем десе, Кудайдан тезирээк коркунуң, урматтуу bir tuğan. Келип ошо келинчең менен жашаганга аракет кыл. Жашабайсың, анда талагын берип башын бошотуп кой да. Ичинде балаң бар экен. Эмне болгонун билбейм, ырчыр. Бирок аялдар өзүнчө айтат, бирок аларда да күнөө болушу мүмкүн. Үй бүлөлүк нерседе эки тарапта тең күнөө болуп калат. Бирок бул карындашыбыз айткан нерсеге жооп берип коет. Кээ бир учурларда ушинтип таштап, Москвалап кетип калып, ал жерден ар кимге үйлөнүп алып, үй бүлөнү унутуп, бир жерде 3 баласы калган, жетим калган. Урматтуу bir tuğanдар, ушуну жакшы билип алалычы. Жетим деген 3 түрлүү болот.
мындай жарым жетим деп, же атасы апасынын бирөө өлүп калып, байкуштар ушинтип жарым жетим деп коет экен. Карасаңыз, апанын мээримин көрбөй калган, же атанын камкордугун көрбөй калат экен. Эми бул ажал, эми Кудайдан келген. Томолой жетим деп, ата энесинен өлүп калган, тагдыр болуп, авария болуп, же башка ооруп, экөө тең кетип калып, көчөлөрдө томолой жетим. Эми бул тагдыр экен. А бирок тирүүлөй жетим деген бар. Тирүүлөй жетим ушу мына, көрдүңүздөр. Балдары турат, өзү тентиреп кетип калган, арак ичип жүрөт, Москвада жүрөт, Ленинградда жүрөт, Алпар Сахалинде жүрөт. Кече мына Россияны кыдырып келип атабыз. Ушундай тагдырларга жолугуп атабыз. Биз ал жыргагандан, саякат кылгандан кыдырып аткан жокпуз. Бардык жерге барсаң ыйлаган. Ушинтип таштап кеткен мени, минтип туруп орус кыздарга үйлөнүп алган, келип туруп аягы жок, кетип алкаш болуп ичип кетти деген. Тагдырды көрө берип ыйлайсың андай тагдырларды. Урматтуу бир туугандар, бардыгыбыз акылыбызга келели да. Эртең дайыныңды таппай каласың. Бир тууган ушинтип жүрүп туруп сел саяк болосуң, көчөдө бомуш болосуң. Ушуну эч убакта эсиңден чыгарба. Жыргап кетем дебе, балдарды какшатып туруп, ушундай чолпондой көздөрүн жалдыратып туруп кантип таштап кетесиң, бир тууган. Айбан да таштабайт, айбан. Чочко баласын таштабайт. Бир тууган, карасаңыз, чымчык баласын таштабайт көчөдөгү. Баласы үчүн, тоок жөжөсү үчүн өлүп берип атат. Дөбөттүн, иттин оозуна өзүн салып ийип атат, жөжөсүн коргойм деп. Кандай балдарды таштап кетесиңер, бир туугандар. Үй бүлөлүк нерсе бөлүнбө болбой калса, туура талак берип ажырашат экенсиң. Андан кийин да карап, бала дегенди караш керек да. Ушинтип какшатып бирөөнүн чолпондой кыздарын алып туруп, ойноп, аны менен үйлөнүп коюп, кайра таштап сени албайм. Кой, Кудайдан корккула, урматтуу бир тууган. Сенин да башыңа келет, сен да карыйсың, сенин да балдарың болот. Ошо ар жерден сулууларды издеп жүргөн чыгарсың, ошо сулуудан сен да кыздуу болосуң. Сенин кызыңды да ушинтип бирөө таштаган күн келип калбасын. Бардыгыбыз Кудайдан корколу, Алла Таалам бардыгыбызды ыймандуу, камкордуу, Кудайдан корккон, адамдын акысынан корккон сезимдерди берсин. Биздин айылда бир жигит күндө арак ичип, соо күнү жок болчу, бирок айт күнү каза болду. Буга кандай түшүнсөк болот? Урматтуу бир тууган, эми өтүп кеткен кишини Алла Таала күнөөлөрүн кечирсин. Кудайым өзүнүн ырайымына алсын. Эми жакшы ниет кылып коелу. Кудайым эми багы жаңылып, жазылып, дин билбей, ушундай бардыгыбыз ошого мен да күнөөлүүмүн, ошону убагында түшүндүрүп айта албадым, ошого жакшы жол көргөзө албадым деп ар бирибиз оорушубуз керек, жүрөгүбүз оорушубуз керек. Ошон үчүн бардыгыбыз ушундай тагдырларда ичип жүргөндөрбү, жолунан адашып жүргөндөрдүн колунан тартканга, жакшы жакка бурганга аракетибизди кылалы, урматтуу бир туугандар. Эми Алла Таала өтүп кетиптир, күнөөлөрүн кечирсин, өзүнүн ырайымына бөлөсүн. Мен медсестра болуп иштейм, укол сайганыма акча аламын, кээ бири ыраазы болуп берет, кээ бири нааразы болуп берет. Нааразы болгондун акчасы мага арамбы? Урматтуу бир тууган, бул сиздин эмгегиңиз. Укол сайып атканда ошо бир өзүңүзчө ставка коюп алыңыз. Адамдарды кыйнабагандай, мисалы үчүн 200 сом, 300 сом деген сыяктуучу. Коюңуз, эми нааразы болуп берсе, ал сиздин акыңыз, ал нааразы болуп берди деген эмне, ал бекер эч нерсе жок азыркы учурда. Ал сиздин эмгегиңиз, ошончо жыл окугансыз, уколду ошо сиз тобокел кылып сайып атасыз. Ар ким эле сай албайт уколду. Ал сиздин эмгегиңиз, ал нааразы, ыраазы дебей эле, бирок адамдар нааразы болуп кое тургандагы баа коюп албагыла. Ошо адамдар канчалык көтөрө алат, ошондой баанын негизинде алсаңыздар болот. Мен күйүп калган тамак же нан арам болот деп уккам. Ошо туурабы? Эми күйүк, нандын жана күйүп калгандарын арам дебейт. Арам дегенден алыс бололу. Муну макру деген аалымдарыбыз бар. Бирок кээ бир аалымдарыбыз эми нан болгон үчүн, тамак болгон үчүн күйүп болсо да жеп койгула делинет. Мындан эч кандай арамдык жок. Умрага барганга фирмалар карызга алып барат экен, туурабы? Урматтуу бир тууган, ушу умраны жакшы сиздерге бир айтып коелучу. Азыр умрада беле мода кылып алдык. Билип билбегенибиз, көчөдө жүрүп, бүгүн арак ичип эртең умрага кетем деп мындай кылбайлычы. Фирмаларга да айтарым, ушу умрага бараткан кишилерди умранын касиети, ошо ыйык жерлердин улуулугу, пайгамбарыбыздын улуулугу, ошону түшүндүрүп алып баралычы. Муну бизнеске айлантпайлычы. Ар жерге чыгып алып товар алган сыяктуу алып барып келебиз, умрадан келип туруп арак ичип алган, адамдарга туура эмес нерсени көрсөтүп атат. Канчалаган адамдарды көрдүм, даяр эмес киши умрага баргызбайлычы. Ошо динибизди биринчи үйрөтүп алалы. Ал карызга алып умрага бар деген нерсе жок. Умра деген бул сүннөт.
Urmatlı bir tuğan, tuğra barıp, ıhlas menen barsa, inşallah günöler geçirilet. Oşo ıyık yerlerde bir kasiyetleri bolot. Birok, jön kıynalıp, karızga batıp, firmaga karız, anti umura kılbaydı. Antip sen kolunda aşıp dursa, mümkünçülüğün jetip dursa var. Anam bargandayın gelip oңолгон hareket kılalı. Gelip şıldыңdagansıp, oşo jerde paygambarыбызды şıldыңdagansıp, barıp alıp Kaabany şıldыңdagansıp, gelip jön жүрбөй kayra, barıp alıp toylarda arak içip, tentirep, biylep, kayra jaman adattарды көрgөзүп atабыз. Geçe bu umraga barıp keldiler, bugün içip жүрөт деген adamlarda kançalagan жүздөгөнүн жолуктуруп atабыз. Umraga barıp kelgen adamlarda кичине үлгү бололучу. Je baylığına maqtanıp barıp atasыңбы, je turizm dep turist bolup barıp atasыңбы, түшүнбөй калдым бул нерселерди. Барганда урматтуу умра иштетип аткан фирмалардагы бардыбыз Кудайдан корколу. Ушул шариаттын негизинде жакшынакай кылып кете турган кишилерди дайындап, барганда ажы башчылар деп бардыгын тааныштырып, ошол жерде 10-15 күн колуңарда болот. Ошолорду бир Кудайды таанытып туруп алып келип койгула да, барып бийлетип, чордотуп, катерлерге салып алып, аны миқаттан тиягына чыгарып ийип, бул нерселерде Кудайдан корколу урматтуу бир туугандар, бардыгыбыз муну иреттегенге аракет кылалы. Кече коңшубуздун атасы кайтыш болду, балдары өтө эле жаш болчу. Ошолда мал союшту эч ким сойбогула деп айткан жок. Баары жеп ичип тажияга катышып кетти. Көрдүңүздөр, кайра эле баягы проблема. Көрдүңүз, балдары жаштайт. Алар эптеп бир карыз кабатты да ошо жаш балдардагы. Эми ал ойлосоңуз ошо 1 жылкы эле сойду дейли 100 000. Dastorkonu 100 000, 200 000 сомдон кутулуш үчүн ошо жаш балдар 5 жыл кыйналат урматтуу бир тууган. Бирөөнү кыйнап атабыз, бирөөнү барып алып туруп, иммунтип тонуп алгандай мамиле кылып атабыз, чөнтөгүндөгүн сууруп алып атабыз. Бул качан тыйылат? Биз байлар дагы тыйылганда тыйылат. Байларың тыйылбасачы, мен уят болом, курнамыз атасына сой албай калды деп эттирип туруп анан кедейиң да кыйналып атат да. Урматтуу колунда барларда сойгонду токтотолучу, бардыгыбыз ысырапкорчулуктун эң башын ушул жерде кылып атабыз. Кыскарталы, өзгөчө нарын, көл, ушул аймактарда жөн эле бырчылдатып союп, ошо той берип аткансып, атаңа сүйүнүп атасыңбы, атаң өлгөнүнө сүйүнүп, ошончо 500 кишиге мактанып атасыңбы, түшүнбөй эле калдым да, урматтуу бир тууган. Бул нерсени жакшылап бир бардыгыбызды сый урмат менен шариятта сооп болгон нерсени кылачы. Ошол жерде 2-3 жылкы союп, 400-500 000, 100 000 сомго дасторкон жасап, ошол жерге маареке өткөзгөнчөчү, ошону жетим жесирлерге бергилечи. Ашып ташып атсаңар, атаңарга түбөлүктүү сооп болсун. Ошону оңдогулачы, мечиттерди келип ремонт кылып бергилечи. Канча адам келип сежде кылса, ошонун сооптору атаңызга жетип турсун. Ошонун сообу бир тууганыңызга, кимге арнасаңыз жетип турсун. Бир кылалычы ушуну. Өзүбүз желе чурукка барып бырчылдатып мал союп, аны таратып, андан кийин жаман үлгү болуп, аны кедейиң атаандашып ага алар карызга батып жаман нерсе кылып атабыз да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисте кимде ким жакшы ишти сүннөт кылып башкаларга үлгү кылып кеткен болсо, ошону туурап адамдар кылган болсо, ошонун сообунун баары ошого жетип турат деген. Кимде ким бир жаман ишти үлгү кылып таштаган болсо, ошону ушу деп туруп адамдардын баары туурап кылган болсо, ошондон болгон күнөөлөрдүн бардыгы ошого да жетет дейт. Урматтуу бир тууган, биз туура эмес нерсени үлгү болуп атабыз. Барып туруп байларың чиренип, ошондо жип айдаган байдын досу бай болот экен, алып барып туруп 5-тен 10 жылкыны соёт, мына союп туруп бир жерден барат бизнесмен достору, барып туруп ошо жерлерде той маареке экени, ал жерде той болуп атканы же бир кайгы болуп атканын билинбей тепселенет ошол жерде. Ага тең элем деп туруп байкуш бечарадан дагы бир киши өлөт, кой атасына сой албай калды деп айтпасын деп ал дагы кыйналып атат да. Бир туугандар, бири-бирибизди коомду да карап жашайлычы. Көпкөндүн да чеги болот. Көпкөндүн дагы чеги болот деген нерсени жүрөгүбүздөн чыгарбайлы. Азыр ажырашкан жубайлар көп, талак айтып, эмне кылыш керек, муну токтотуу үчүн. Урматтуу бир тууган, туура ушул нерсе көйгөй болду. Илгери биздин аталарыбыз ажырашуу болгон эмес экен. Ажырашыш деген өлүм болгон экен. Азыр деген ушу үйлөнөт, барып нике кыясың, байкуш ата-энелер 20-30 миң деген долларын кетирип той берип атат, 2 жумадайын ажырашып атат. Кудай сакта. Көрдүңүздөр, кажырда ажырашуу болсо береке качат. Урматтуу бир туугандар, ошон үчүн балдар, жаштар үйлөнүү үчүн өзүнчө үйлөнүүгө даярданып алгылачы.
Үйлөнүүгө университет окуп бүтүрүп алгылачы деген бир аалым. Мен үйлөнө тургандарды үйлөнүү деген бир университет ачса болот деген турмушту ушундай түшүндүрүп туруп анан үйлөнүш керек. Жаш балдар көчөдө жүрүп, эне сүтү оозунан кетпей туруп, чуркап барып туруп бир сулууну көрүп калып сүйдүм, күйдүм, үйлөнүп туруп анан баягы ыраматылык Чубак ажекеге бирөө суроо берген. Мен ушинтип туруп үйлөндүм, 2 жумадайын аялым жакпай калды, мен досторумдун баары ушинтип ажырашып атат десе, Чубак ажынын айткан сөзү бар эле: балдар, краскага ишенбегилечи, үйлөнөрдө үйлөнө турган кыздарыңарды бир киринтип туруп жакшы карап алгылачы деп. Ошол сыяктуу краскага ишенип, азыркы кезде краска менен боёп, чачтарын ушинтип тармалдатып алганда ушу сулуу экен деп алып келип туруп тармалы жазылып, краскасы өчүп калгандан кийин жакпай калбай анан ушундай ажырашуулар болуп атат. Жашоого балдарыбыз даяр болбой атат. Урматтуу ата-энелер, балдарыбызды да жашоого даярдайлычы. Жашоонун өйдө ылдый болот, ысык суугу болот. Үйлөнгөндө ушундай деп жетилтип туруп анан үйлөндүрөлөчү. Ошентип какшап атпайбызбы? Карасаңыздар, жаштар ажырашып атат, жетимдер жайнап атат көчөлөрдө. Бул нерсе ойлонто турган нерсе болуп атат. Бардыгыбызга Кудайым эми жакшы күндөрдү жазып, балдарыбыз бактылуу болуп, үйлөнгөндөрдүн баарынын кармашкан колдору ажырашпасын деп Алла Тааладан тилейли. Намаз окуп жаткан учурда күлсө намаз бузулат дагы күлсө күнөө болобу? Намазда атайлап күлсө күнөө болот. Намазда ушу үнү жанында турган кишиге угулганчалык күлбөйсө намаз бузулат. Атайлап намазда деп атайлап күлгөн болсо чоң күнөөкөр болот. Алла Тааланы шылдыңдаган сыяктуу болот. Гусулу жок намаз окуса эмне болот? Күнөө болобу? Гусулу жок намаз эмес, мечитке киргенге болбойт, урматтуу бир тууган. Гусул важип болуп калган жунуп адам мечитке да кирбесин. Намазга такыр жолобосун. Шылдың кылган болот Алла Тааланы. Дааратсыз, атайлап дааратсыз намаз окуса да Алла Тааланы шылдыңдагандай күнөө алат. Ошон үчүн бардыгыбыз жунуп абалда болуп, гусул важип болуп калган болсо, дароо гусул кылып алалы. Рамазан айында жыныстык катнаш болсо эмне болот? Рамазан айында үй бүлөлүк мамиле деп коелу, жубайлардын мамилеси деп. Ооз ачкандан кийин ооз жапканга чейин боло берет. Бирок Рамазан айында атайлап ошондой жубайлык мамиле кылып койсо күндүсү, ал деген 60 күн каффарат катарма катар орозо тутуп бере турган штрафка илинип калат. Чоң күнөөкөр болот. 3 жыл казам бар, кадыр түндө 5 маал казамды окусам 1000 айга көбөйтүп берет деп уктум. Ошол туурабы? Урматтуу бир тууган, ал кадыр түндөгү менен жое албайбыз. Ал кадыр түнүн өзү туура 1000 айга тете деген нерсеси бар. Бирок ал карызыңды 1000 ай карыз болуп келип кадыр түндө окуп кое турган деп түшүнүп албайлы. Анын фазилети ошончо. Бирок бир күнүңө бир күн гана эсептелинет. Бардыгыбызга Кудайым дин менен жашоону насип кылсын, жүрөгүбүзгө такыбалык берсин, эл жерибизге тынччылык, аманчылык берсин. Алла Таалам ушундай көгүлтүр эфирден дайыма көрүшүп турууну Кудайым насип кылсын.